Алеменин көрүп муокум канелек, жер бетинде сулуулуктун баарысын. Дале умтулуп жашоо менен жана элек, ак таш үчүн адамдыктын карызын. Дале менин бутум басып бүтелек, бул дүйнөнүн узун кыска жолдорун. Же болбосо түрткүлөтүп ителеп, ыр жазуудан жадай элек колдорум. Өзүм үчүн эмес, эч бир түгөнмөк, бул турмуштун туюк сыры тетиги. Өзүмдү өзүм көрсөм бүгүн түгөлдөп, дале бардай курчуу менен жетилүү. Жерде түгүл, жылдыздарда бар ышкым, көктө жүрсөм алар менен агышып, ал дейсиңби, келет тынбай жарышкым, мезгил менен мен үзөңгү кагышып. Философия поэзиянын жан дүйнөсү дейт Сүкөм. Адамдык устаттык, сүрөткердик өмүрүндө поэзияга болгон көз карашынан бүтүм чыгарып. Поэзия гана мезгилдерде чабыттап, ааламдар алап, жылдыздар менен жарыштырып, сезимдерге от жагып, асман менен жердин, өткөн менен келечектин, көз ирмем менен түбөлүктүүлүктүн ортосунда закымдай алат. Сезимдерди козгоп, ички дүйнөңдү тазартып, асылдыкка үндөйт поэзия. Ал эми поэзия жараткан асыл адамдар, акындар. Ошондой асыл адамдарыбыздын бири кыргыз поэзиясынын классиги, Токтогулдук сыйлыктын лауреаты, белгилүү кыргыз эл акыны Сүйүмбай Эралиев. Адамзатка багышталган ак дил, аруу сезимден жаралган поэзия, ал түгөнбөс кенч, соолбос булактан жаралган дайра. Тиленүү. Жай саратан, кан катырган күн аптап. Кере жуттум, өзөн суудан шараккан. Табиятка миң мертебе рахмат, бу дүйнөгө суудай укмуш жараткан. О кудрет, ар адамга биринчи, табиятты калтыр өз жайына. Жер үстүндө бүтпөс болуп суу кенче, тунук турсун, таза турсун дайыма. Жүз жылдар мындан кийин да бул тоолор минтип турушат, анда да бизче адамдар карбас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүүлөр болот ушундай, ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да дарактар желге ыргала, шуудурап турат ушинтип, биз жокпуз анда бир гана. Сүкөм жараткан поэзия дүйнөсү өзүнчө бир аалам. Ал акын Сүйүмбай Эралиевке гана таандык аалам. Ар бир ыр түйшүктөн жаралат. Ошондуктан акын ар кыл ойлорду сезим отторуна эритип, өзү каалаган формага куят. Ырдын күчтүүлүгү да, көркү да сөздөн. Сөз деген акын өзү, анын дүйнөсү. Ал эми сөздүн күчтүүлүгү анын эмоциялуулугунда, анын энергиясында дейт Сүкөм. Бир шилтем ырларынан залкар поэмаларына чейин образдуу сүрөттөр менен башкача айтканда, сүрөтчүлөрдөй түстүү боектор менен жазат. Турмушту Сүкөм ички дүйнөсү менен кабылдап, элестүү, сезимдүү ыр саптары менен жаратат. Көпчүлүк эл журт Сүкөмдү ак мөөрдү жараткан чоң акын экенин билсе, поэзияны сүйүүчүлөр Сүкөмдүн окурмандары анын ар бир жаңы жаралган ырларын чыдамсыздык менен күтүшөт. Себеби залкар акындын калеминен жаралган ар бир чыгарма окуучулардын жүрөгүнөн орун алат. Сүкөмдүн көптөгөн лирикалык чыгармаларынан сырткары жараткан Ак мөөр, Жаңыл мырза, Уяң жылдыздар, Ак жыттар, Жол сыяктуу көлөмдүү поэмалары кыргыз поэзия казынасын байыткан чыгармалар болуп калды. Акындын бул чыгармалары кыргыздын нукура турмушун чагылдырган поэтикалык бай тил менен сүрөттөлүп, философиялык бийик ойлорго сугарылган чыгармалар.
жаш адамга өмүр бүрөө көкүрөккө түйүп кет, өзгөнү да жакыныңдай сүйүп кет, туулуп өскөн жериң үчүн аyoолуу, керек болсо өрттөнүп кет, күйүп кет. Өткөн өмүр сүрөттөрдөй тартылат. Узак жол баскан адам артына кылчайып, өткөн өмүрүн барактап, жасаган иштерин таразалап, алдыдагы жашоого сереп салат. Басып өткөн чыйырлар даңгыраган жол болуп алдыга төшөлөт. Акындын өмүрүндө басып өткөн жолу ыр дестелерден төшөлгөн ыйык жол. Бирок ал ыйык жолдун аптабы да болду, добуру да болду. Ыйык жолдор гана бийик болот эмеспи? Канча кырга чыгып, канча ойго түштү, канча ашуулар дашты. Бирок Сүкөм каалаган максатына жетип, кыргыз поэзиясында даңгыраган бийик жол салып койду. Ал жол кыргыз адабиятын, маданиятын байытат. Кийинки муундарга жол көрсөткөн маяктай болуп жанып турат. Турмушта жол салган адамдар бактылуу адамдар. Демек Сүкөм да бактылуу адам. Турмуш сен ачуу элең, таттуу элең. Кээде жөө, кээде дуулдап аттуу келем. Бирок мен башкаларга көз артпастан мактанам ырдан бүткөн бактым менен. Талаларай өзеп жалгап жаңгырдан, таңкы короз өндөрүнө жаңырган, сен дүйнөнүн түгөнбөс гүл азыгы, сен турмуштан кан тамыры кагылган. Мен жылдарым сенден алган курагам, болду кезим учкан кайра кулаган. Бирок айтчы, булут окшоп калкындап, кайда көчөт бул зор дүйнө, бул адам? Билбейм десең, ага күнбейм, кекенбейм, мен бир гана ой дөзүмдө бекемдейм. Эшик жаап, кул салганды билбеген, бир учуруң кайра келер бекендейм. Тууган жердин топурагы алтын деп коет кыргыздар. Курташ асканын этегиндеги үчемчек айылы Сүкөмдүн киндик каны тамган жер. Мекеним батышка айдап, жоону кууп талкалап, басып өттүм көп жерин. Бар убакта ойду бөлүп сен тарап, барган сайын улам күчөп, сагындырдың мекеним. Колдо мылтык, жондо баштык, жанымда ок. Араладым чет өлкөнүн эченин, анын бири көңүлүмө толгон жок. Жакшы билем, жашоо көркө жалаң сенде экенин. Туаса сезимге абдан сугарылган чоң талант. Сүкөң касиети эмнеде дегенде, бир жагынан абдан назик лириканын обончусу, экинчи жагынан ошон менен кошо философияга мындай терең көз караган чоң ойчул. Лирика менен философияны айкалыштырыш ал оңой иш эмес. Лириканы мына күнүгө угуп көрүп жүрөбүз, ал албетте адамга жагымдуу нерселер. Баягы көңүлдүү кандайдыр бир тоодон шамал келип, баягы бир көңүлдүү бетти сыйпалап кеткендей кеп, лирика ал күндөлүк нерсе чынында. Ами философия болсо, ал эми ал терең ойлонууга мажбур кылат. Ошону айтам деген, ошону философиянын кандайдыр бир деңгээлине жетем деп аракет кылган инсан сөзсүз ал оңой менен ага жете бербейт. Ошондуктан мен айтайын дегеним, Сүкөң биз үчүн бул өзү классик болуп калган киши. Толук мааниде классик. Улуттук классик. Ошондагы бир
артысына чийип айтайын. Так. Анан эми Сүкөң элдин баары билет, биринчиден согушка катышып келген киши, азыр андай кишилер саналуу. Ошону башынан өткөрүп келген, мунун өзү эмне деген эрдик, эмне деген чоң тагдырдын ээси экени белгиленип турат. Анан эми мен бул кишини жакын билем деп атпаймынбы. Бул кишинин чыгармачылыгына мен дайым ушул колдон келишинче көңүл буруп, өзүм ушул кызыгып жүрөм да. Өзгөчө баягы жылы жаңыдан космонавттар теги алыскы космоско, алыскы дүйнөнүн четине жетип, Гагарин баш болуп, биз үчүн ошо кезде бир укмуштуу дүйнөнүн түзүлүшү, адам баласынын колунан келген аракетинин ачылышы, кошулушу, ушунун баардыгы көз алдыбызга келип бергенде, поэзияга, адеп поэзия аркылуу ушул космоско адам баласынын чыгышын а кезде айтып бериш өзү оңой эмес болчу. Ошо биринчи Сүкөң ошого жетилди. Жылдыздарга саякат деген чоң поэмасында кадимки азыркы замандагы көз караш менен поэзиянын ошол жаңы поэзиянын азыркы заманага тиешеси бар поэзиянын куралы аркылуу космос менен адамдын ортосундагы чоң байланышты, чоң тарыхый окуяны айтып берүүгө жарады. Согушта жүрүп бир убак. Качкын, мейли качпагын, көрөсүң тагдыр жазганын. Согушта жүрүп бир ирет, сагынгам кыргыз асманын. Жүрсө дагы жанымда, турпагынын бир уучу, тоолорум кирип түшүмө, заманамды кууручу. Чаңкасам канбай суусунум, ак көбүк аткан суусунун, агымы кирип түшүмө, амалым куруп турчумун. Мен кирбеген калаа жок, мен жүрбөгөн талаа жок, азапты далай тартканмын, ар жеримди талап ок. Сүкөм чыгармачылык узак өмүрүндө башка элдердин көрүнүктүү акындары менен тыгыз чыгармачылык байланышта болду. Ал байланыштар дүйнөлүк адабияттар менен тааныштырып, чыгармачылыгын байытты. Поэзияда өзүнүн тапкан акын, көркөм котормонун да чоң чебери. Ал Пушкин, Лермонтов, Есенин, Твардовский, дүйнөлүк поэзиянын Гёте, Тагор, Уитмен сыяктуу залкырларын кыргыз окурмандарына тааныштырды. Сүйүнбай Эралиевдин чыгармачылык жолу, өмүр мектеби кийинки муундар үчүн ыйык өнөр кына. Чыныгы поэзия өз элинин үнү. Ал элинин кызыкчылыгы, үмүтү менен бирге жашайт. Сүкөм бул дүйнөгө өз элинин акыны болуп жаралган. Эли менен бирге жашап, эл үчүн эмгектенип келет чыгармачылык өмүрүндө. Кан төгүлгөн майданда да болгон эл жерин коргоп. Ал согуштун таасирлери бүт чыгармачылык өмүрүн коштоп келет.